Бардык иштерде аялдар кылабыз, сыртка чыгып эркекпиз, үйгө кирип аялбыз деп атасыз, анан аялдык сыпатыбыз кетет деп атасыз. Айымдар, бул этаптан мен да өткөнмүн. Жоолугумду оңдогонго, чачымды тараганга убактым жок. Эркектин жумушун мен да кылганмын, бирок айымдар, эркектин жумушун кылуу бул жөн гана ыңгайлуулук. Эркектин жумушун кыла берген аял бир дагы жакшы сөз уккан эмес. Эркектер табиятынан сулуулукту каалашат. Мен мындай деп айткым келип турат азыр. Эркектин, сиз айтып атасыз да, эркекке эрегишип отурсак ачка калабыз деп атасыз. Жок айымдар. Эркектин Кудайдын алдындагы, үй бүлөсүнүн алдындагы милдети аялды үй бүлөнү багуу, аялга акча берүү, үй бүлөнү камсыз кылуу, аялды эркелетүү, көңүл буруу, коргоп туруу, бала тарбиялоодо жардам берүү. Бул эркектин аялдын алдындагы, Кудайдын алдындагы милдети. Бирок алуу деген жок, берүү деген жок. Алуу, берүү балансы бар. Караңыздар, эркекке ушунча милдетти жүктөдү, эми ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Алуу деген жок, берүү деген жок. Сиз эркек ошол нерселерди кылуу үчүн сиз эмне берүүгө даярсыз? Аял адам көрсө өзүн сүйүү керек экен, эркекке ишеним бериш керек экен, балдарга мээрим бериш керек экен. Я хочу дегенди билиш керек экен. Эркектен сураганды билиш керек. Эркектен сурай албаган аял самооценкасы төмөн аял, өзүн суроого ылайыксыз сезген аял. Же туура эмес сурайт. Сен жок дегенде мындай кылып берип койсоң болбойбу деп. Жок айымдар, туура сураганды билишибиз керек. Аялга тилди берди, эркектин билегине күчтү берди. Үй бүлөңдү, аялыңды бак деди. Аялга тилди берди. Биз тилибизди туура пайдаланалы. Тилибиз менен биз бактылуу дагы, бактсыз дагы боло алабыз. Тилибиз менен эркектин кулагына бизе жүрөгүнө кулак аркылуу киргенди билишибиз керек. Айтып атабыз го, алуу, берүү балансы бар. Бул эч жерде жазылбаган мыйзам, бирок бул күчтүү иштеген мыйзам. Ал үчүн сиз эң биринчи сөзсүз эле эркек бир машина алып бергенде, бир көйнөк алып бергенде мактоо эмес, эркек жөн эле отун жарганда да макта. Жөн эле памперс алып келгенде да макта. Айт, ыраазы бол, алып келип атпайбы? Сен үчүн алып келгенде неге мактаганга болбосун? Алып келет да милдети дейсиз, ооба, милдети, бирок ал дагы адам, ал дагы пенде. Мен бул сөздү мен эркектер үчүн айтып турган жокмун, мен аялдар үчүн айтып атам. Менин сөзүм жакпаса, мени блоктоп салыңыз, болду, нервиңиз кайнабай калат. Ошол кичинекей нерсени мактап көбөйтүп отуруп, башталат баары майдадан, байкабай таным майдадам деген Райхан Шүкүрбеков деген кыргыздын улуу инсаны бар. Макта, ишеним бер, түшүнүү деген эмне? Аны мен сабактарыма келсеңиз айтам. Азыр TikTokко узак видео батпайт.